Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ырыс алды ынтымак. Эң алды менен балдар сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак. Биринчи максатыбыз билим берүүчүлүк максатыбыз. Мында биз бүгүн ырыс алды ынтымак жомогу менен таанышып, жана ушул ырыс алды ынтымак макалынын маанисин түшүнүүгө аракеттенебиз. Сүрөттөрдүн үстүнөн чыгармачылык менен иштейбиз. Өз алдыбызча суроо түзүп, аларга жооп берүүгө үйрөнөбүз. Экинчи максатыбыз өнүктүрүүчүлүк. Тема аркылуу кыялданууга, кабыл алууга, ой жүгүртүүгө, эске сактоого, кыргыз тилине болгон кызыгуубузду калыптандырып, жана кыргызча сүйлөөгө үйрөнөбүз. Тарбиялык максатыбыз, тарбия берүүчүлүк максатыбыз ынтымактуулукка, боорукерликке, сабырдуулукка тарбияланабыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды жомок окуу менен баштасак. Адегенде бүгүнкү сабакта кездешө турган жаңы сөздөрдүн мааниси менен таанышабыз. Жаңы сөздөрдү которуу аркылуу таанышабыз. Жаңы сөздөр менен которуу аркылуу таанышабыз. Чырпык, прутик, боолап, завязав вместе, кыйып келгиле, срежьте, кана, ну-ка, сындыргылачы, поломайте-ка, ынтымак, дружба, бөлүнбөйбүз, не делимся, жеңишке ээ болобуз, побеждаем, ырыс, счастье, биримдик, единство, боорукердик, доброта. Кана эмесе анда балдар, жомоктогу сүрөттөрдү чечмелөө менен окуй баштайбыз. Илгери бир абышка жашаптыр. Анын 9 уулу бар экен. Алардын ынтымагы жок экен. Бир күнү абышка уулдарын токойго жиберет. Бирден чырпык кыйып келгиле дейт. Балдары тоодон чырпык алып келишет. Абышка аларды боолап, уулдарына берет. Кана, бооланган чырпыктарды сындыргылачы, дейт. Балдары сындыра албай коюшат. Анда абышка чырпыктарды бирден бөлүп берет. Балдары бат эле сындырып коюшат. Мына көрдүңөрбү, балдарым, дейт абышка. Силер да чырпыктай бирден ынтымаксыз болбостон, чогуу биримдикте бөлүнбөй жашасаңар, силерге бир да душман кол сала албайт, жеңе албайт. Ынтымактуу болгула, балдарым, деген экен. Мына балдар, жомок менен да тааныштык. Эми балдар, ынтымак деген сөздүн маанисин дагы бир жолу чечмелеп көрсөк. Ынтымак деген сөздү котордук, дружба деп которулду. Эми ушул сөзгө кластер түзөбүз. Дептериңерди ачып, кластер түзө баштасаңар, мен силерге убакыт беремин. Кана балдар, убакыт бүттү. Кластерибизди окуй баштасак. Ынтымак бул биримдик. Ынтымак деген бул бөлүнбөө. Ынтымак бул боорукердик. Ынтымак бул жардам берүү. Абдан жакшы балдар. Силер жакшы кластер түзүпсүңөр. Биз дагы балдар ынтымактуу болууга аракеттенели. Андан кийин балдар, эми окуу китебибизди ачып,
Кийинки жумушубуз көнүгүү иштөөнү баштасак. Биринчи көнүгүү ынтымактуу класс. Бул текстти биз окуп, текстке суроо түзүшүбүз керек. Кана эмесе окуй баштайбыз. Биздин класста ар улуттун балдары окуйт. Биз эч качан сен кыргызсың, мен орусмун, ал өзбек, бул дунган деп бөлүнбөйбүз. Мектепте ар кандай конкурстар болгондо дайыма жеңишке ээ болобуз. Анткени биз абдан ынтымактуубуз. Силер да ынтымактуу болгула. Кана эмесе балдар, текстти окуп, суроо түзүүгө аракеттенели. Кана балдар, суроолорду түздүңөрбү? Кана эмесе окуйбуз. Класста кимдер окушат? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Алар кайсы улуттун балдары? Алар кайсы улуттун балдары? Силердин классыңарда кайсы улуттун балдары окушат? Алар кандай? Жакшы балдар. Суроо түздүк. Суроолорго жооп берип, тексттин мазмунун айтып берүүгө даярданабыз. Эми балдар, экинчи тапшырмага, үчүнчү тапшырмага өтөбүз. Бул үчүнчү тапшырма үйгө бериле турган үй тапшырмасы. Мында экинчи көнүгүү 52 беттеги экинчи көнүгүү үй тапшырмасы. Сүйлөмдөрдү которуп жазып келгиле. Сүйлөмдөр менен таанышабыз азыр. В нашем классе много девочек. Мы всегда помогаем друг другу. Все задания делаем дружно. Дружите и вы. Тапшырма түшүнүктүүбү балдар? Саламатта болгула балдар. Ушун менен сабагыбыз аяктады.